Мына эң биринчи биз мечта. Бардык адамда мында мечта деген не? Биз каяка жөнөгөнүбүздү, жашоодо не каалаганыбызды аябай тактап алышыбыз керек экен. Биринчи мезгилде. Каяка жөнөдүң? Жашоо кандай жашоо каалайсың? 1 жылдан кийин кандай жашоо каалайсың? 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин кандай жашоо каалайсың? Ошону билиш керек экен. Биз каяка жөнөгөнүбүздү билбесек, ондо никогда жетпейт экенбиз. Мисалы, сиз бүгүн келдиңиз Рамазанга. Мына сиздин үйүңүз. Мына Рамазан. Мына үй. Ар бириңиз өзүңүздүн үйдү ойлоп отуруңуз азыр. Үйдөн Рамазанга чейин келүүчү жол бар. Эми сиз азыр Рамазанда отурасыз мына жерде. Себеби үйдөн чыкканда сиз билгенсиз каяка жөнөгөнүңүздү. Тескерисинче карап көрөлү. Гүлбара үйдөн чыкты. Бир жака барып келейин деп жөнөдү. Бир жака барып келейин деп жасанып алып, жакшынакай болуп чыкты да жөнөдү. Үйдөн бирөө сурады. Балдар мисалы, апа каяка жөнөңүз десе, бул айтат, бир жака барып келейинчи деп кетип да. Кантип ойлойсуз, жетеби? Жетпейт. Жетиш үчүн четко билиш керек. Адрести, даже каякты менен барып четко билиш керек, правильно? Бара турган жерибизди аябай точно билбесек, биз жетпей калат экенбиз. А к сожалению, биздин каяка жөнөгөнүбүздү, кандай жашоо каалаганыбызга определенный эмес экен көбүнчө. Жаңы бир жака барып келейин деп кетип атканга окшош эле кетип атат экенбиз да. Үйдөн чыгыппыз да кетип атат. Каяка жөнөңүз, бир жака барып келейин деп эткенбиз да ошо. Кандай жашоо каалайсың? 5 жылдан кийин эмне каалайсың? 10 жылдан кийин эмне каалайсың? 20 жылдан кийин эмне каалайсың? Билбейт экенбиз. Бир жака барып келейин деген нерсе баардыгы каалайт экен жакшы жашоо. Ким жаман жашоо каалайт? Ким балдарына бир жакшы нерсе калтыргысы келет? Карыздан башка дагы. Бардыгыбыз. А эмне кылып атабыз? Ошол үчүн. Сиз жасап аткан ушул мезгилге чейин жасап аткан жолуңуз, ушул мезгилге чейин басып келген жолуңуз сиздин балдарыңызга жакшы жашоо калтыра турган, балдарыңызга бир нерсе калтыра турган бир картина болдубу? Пенсияңыз калбайт экен, сразу билиңиз. Мен атам өтүп кеткенден кийин 1 айдан кийин пенсия кыскарды. Всё, ол калбайт, сразу айтам. Дагы эмне калтырасыз? Балаңызга мисалы. Азыр канча жаштасыз? Паспортуңузду караңыз. 5 жылдан кийин канча жашка чыгасыз? 10 жылдан кийин канча жашка чыгасыз? 15 жылдан кийин канча жашка чыгасыз? Алла таалам өмүр берсе, ошол 15 жылдан кийин сен ким болосуң? Балаң башына бала болосуңбу же жөлөк болосуңбу? Ойлонуп көрүш керек. Ушунун баардыгы жөнүндөчү, правильно? Балаң башына бала болуп, орукчан үйдө болор-болбос пенсияны карап отурасыңбы? Көзүң карап аркимсиң. Или сен өзүң ошол 15 жылдын ичинде мына жерден иштеп, акча таап, успешный болуп, келечекке болгон, өзүңө болгон, балдарыңа болгон бир картина көрсөтө аласың. Баягы адамдар бар. Баары өлөбүз дегендер. Баары өлөбүз. Мен 500 000 тапсам да өлөт экенбиз. Таппасаң да өлөт экенсиң. Башка мамлекет кыдырсаң да өлөт экенсиң, кыдырбасаң да өлөт экенсиң. Сен өзүң балдарың өзүң тиричилигин эптеп кылат экен баары бир. Ошондой да жашаса болот экен. Бирок бир нерсе калтырып, башка мамлекетти көрүп калып, кичине көбүрөөк акча таап, бирөөгө жардам берип өлгөн, ол жакшыраак экен. Мен ошону тандадым, мисалы, лично. Ошону тандадым. А ал үчүн сен эмне кылганга даярсың? А мечтаң барбы? Кандай мечта бар? Мечта десе, мен түшүнгөн эмесмин. Ана сары банка менен менин мечтамдын кандай тиешеси бар? Алоэ көрсөтүп атат бир. Бул алоэ экен, майли. О менин мечтама кандай тиешеси бар? Мен просто түшүнгөн эмесмин, ошо алоэ аркылуу биз өзүбүздүн мечтаны ишке ашырсак болорун мен түшүнгөн эмесмин. Көрдүңүзбү? Ошол нерсени түшүнгөн эмесмин. Көп адамдар келет, алоэни көрөт и кетет дальше. А мен бул жерге келгенде алоэ көп көзүмө көрүнбөдү, потому что мага көбүнчө келечегим, менин будущим мага туман болчу. Эч бала көрүнгөн жок. Не кылам, кандай кылам, жогорку билим бар. Университетке барып мугалим болсом, болор-болбос тыйын алат экен. Мектепке барып мугалим болсом тоже. Менде 5 балам бар. Ону кантип багам? Азыркы заманда 15 000 сом менен олорду багыш кыйын. Требования чоң. Мектепке акча төлөп атабыз. Башка баскан турган бардык акча болуп атат да. Мен өзүм бай жашоодо чоңойгон эмесмин. Мен өзүм карапайым, жөнөкөй семьядан. Ошон үчүн кедей болгондо мен аябай корктум. Эми көп корккон нерселерим бар. Ошонун бирөөсү кедейликтен корктум да. Себеби кедей болгон жакшы эмес экен. Каалаган нерсең кие албайт экенсиң. Каалаган нерсең каалагандай жашай албайт экенсиң. Бирөөгө жардам бере албайт экенсиң. Всегда бирөөнүн башына бала экенсиң да.
А зачем ошонун кереги бар? Онун көрүп бай жашагандан мен жаман нерсе көргөн жокмун да. Ошон үчүн менде мечтам бар эле. Менде тоже жакшы жашоого мечтам бар эле. 30 жыл жакшы жашайм деген үмүттө жашадым. Мына бара турган жерим туман, ошо жакшы жашоо жакка кетип атабыз. Мына Рамазан, сиз каякта жашайсыз мисалы? Анарда жашайсыз. Рамазан жакта көп нерселер бар. Рамазан жакта келечек бар, Рамазан жакта Рамазан бар. Рамазан жакта ал жерде 3-чү банянын эски зданиясы бар. Ар нерсе бар да. Ушул Рамазан жакка деп жөнөппүн да. Именно каерге экенин билбеппин. Жашоодо. Жакшы жашоо жакка карап жөнөппүн, бирок точно билбеппин. Онда билбейсиң, бары ушу катарга келгенде ham башыңа таш калат экен сен. Правильно? Эгер точно адресин билбей, ошон үчүн бизде мечта деген нерсе бул четкий определение. Сен прям жазышың керек экен. Кандай 5 жылда не өзгөрүш керек сен жашооң? 10 жылда не өзгөрүш керек? 15 жылда не өзгөрүш керек? 1 жылда не өзгөрүш керек? 1 айда не өзгөрүш керек? 1 жумада эртең не өзгөрүш керек? Каждодневный план. Ар бир неделяга, ар бир айга, ар бир жылга анан 5 жыл 10 жыл кылып туруп ушунчалык бөлүшүбүз керек экен да. Азыр мурдагыдай жөн эле жашай берген кыйын болуп калыптыр. Жашай берсе болот экен, бирок эртең кыйналып калат экенбиз. Же мындай эмеспи? Ошон үчүн азыр бизге ушундай мечта деген нерсени уктап алыш керек экен. Эми мечта деген нерсени билебиз, мечта экенин билебиз, которулган. Кандай кыял, Кыял. Бардыгы жакшы кыял. Эч ким бомуш болоюн деп кыялданган эмес. Бирок бомуштар бар. Бомуштар жаман адам деген жерим жок. Олар деле может жакшы адам, бирок бомуш болуп калды. Ким кичинесинде мен бомуш болом деп иштейт экен. Ондой жок, правильно? А почему ол бомуш болуп калды? Потому что четкий каалаган жерин билген жок. Примерно жакшыраак жашоо. А турмуш деген мына жол деген, мына турмуштун жолу. Мына жол, биз басып өтчү жол. А мына жол бул аябай кыйын жол экен. Бул борон, чапкын, бул өтө кыйын жол, бул сенин жолуңан адаштырып жүрө турган жол. Эгер точно бара турган жериңди билбесең. Борон болуп атат дейли, кар жаап атат, борон. Айылда ушундай болгонбу силерде? Басайын десең алдыңдан шамал урган кар анан борон да. Бирок сен бара турган жериң бассаң, ошондой кар боронду да сен жетесиң. Правильно? Ошон үчүн биз бара турган жерибизди точно билбеген үчүн аябай туман болуп баштаганда, биз аябай катуу шамал болуп баштаганда, шамал айдаган жакка карап жөнөйт экенбиз. Жеңилирээк экен, ушул жака баса берейинчи деп. Ол шамал айдаган жакка барсак, ол жакта может быть сен каалаган жашоо жок болуп калышы мүмкүн. Кээ бир адамдар ошол шамалдын айдаган жагы менен кетип атып, азыр бир жерге келип калды дагы, ошо келген жери азыр не устраивает. Жылдар өттү. Да? Келди бир жерге. Ошол жашоо азыр устраивать этпей калды бир аз. Было бы хорошо, если чуть жакшыраак болгондо жакшы болмок деп коюп, эми аябай болбосо дагы элестетип отургандар бар. Бардыгынын арасында мен да ушундай болчумун. 30 эле жашка чыккан кезде. Ошон үчүн биз биринчи очередь билишибиз керек, четко. Не каалайбыз? Не каалайбыз? Ону жазыш керек. Эми Рамазанга четко билип алдык каяка барарыбызды. Экинчи момент бизде. Мечта, анан цель. Цель деген максат. Ушул жака барам деп максат коебуз, экинчиси. Максат коебуз. Мечта бара турган жерди билебиз. Максат коебуз. Жолдорду тандап баштайбыз. Цель койгондо уже конкретно бөлүп баштайбыз. Рамазанга анардан келе турган ар кандай жол бар. Буяктан КБК жак менен айланып келсе болот, буяк менен келсе, ар кандай жол менен келип ушул жерге жетип келсе болот, а? Биринчиси пешком келсе болот. Экинчиси маршрутка менен келсе болот. Үчүн маршруткадан бир канча маршруткалар Рамазанга чейин алып келет. Бирөө айланып келет. Бирөө келип жолдо түшүп калып, экинчисиге отуруп келсең болот пересадка менен да. Үчүнчүсү такси менен келсе болот. 3 жол бар. Биз кайсы жолду тандайбыз? Мындай айталы, оптимальный жолду тандайбыз. Правильно, орусча айтканда. Самый оптимальный жолду тандайбыз. Ошол бара турган жерибизге жетиш үчүн самый оптимальный жолду тандайбыз. Такси менен келсек, түз алып келет, тезирээк болот, бирок кымбатыраак. Да? Пешком бекер почти, бирок аябай көп убакыт кетет, көп күч кетет. Маршрутка менен 22-чи маршрутка келет. Дейли мисалы да, мен билбейм, 43-чү маршрутка келет, 18-чи маршрутка келет да. Ошолордун арасынан тоже көп айланбай турганыраак, базарга кирип чыкпай турганыраагын тандайбыз. Правильно? То есть ошол нерсе мына цель деп аталат. Мына. Ошол нерсе цель деп аталат. Экинчиден, мечта бар, цель бар. Эми не кылабыз?
Аракет. Мен айтам, жакшы жашаш үчүн не керек десем, аракет кылыш керек. А биз 40 жылдан бери не кылып жүрдүк? Аракет кылбадык мына. Көчөгө чыгып любой бирөөдөн сураңыз. Не кылып атабыз? Аракет кылып жүрөт. Барды, бирок алар максатсыз, сел жок аракет кылып атат. Бара турган жерин бүтпөй эле чыгып алып кетти. Аракет кылып атат да. Баары жетпейт ол. Аракетиң сага эч нерсеге жетишпейт. Максат менен, сел менен анан аракет кылсак, ондо жетет экенбиз. Не нарушайте порядок деген бир сөз бар экен орустарда. Оны аябай сонун айтып берди. Барлык нерсесин биз по порядку жасасак, ошондо желаемый жакшы результат алат экенбиз. Муну бир Юрий Криченко деген бир салыштырган сөз бар, аябай сонун. Даже биз туалетке барганда биз по порядку жасашыбыз керек экен, болбосо кечип коюңуздар за выражение, биз булган болот экенбиз. Туалетке барганда биз турабыз, жөнөбүз, барып биринчи туалеттин эшигин ачабыз, киребиз, барлык иштердин баарын бүтүрөбүз, акырындап да. Да? Ачабыз, киребиз. Ошону буздук дейбиз биз. Биринчи ишти бүтүрдүк, анан туалетке жөнөдүк. Бир эле нерсе. Сразу кечип коюңуздар, сразу жыттан. Чтобы жыттанбаш үчүн биз по порядку жасасак аябай жакшы экен. Ол эми болгон иш, ону бардыгы билет. Ошол эле сыяктуу мына жерде. Жүздөгөн адамдар аракет кылып жүрөт, миңдеген адамдар аракет кылып жүрөт, миллиондогон адамдар аракет кылып, бирок желаемый результатка жетпей атышат. Потому что не үчүн аракет кылып аткандыгын көп түшүнбөй атат адамдар. Мына бул иш деген мына бизнесте эч кимден начар неги жок. Бир да адамдын башчысы жок бул иште. Бир да адам. Биз неге көнгөнбүз? Мисалы мына жерде акам отурат. 40 жыл каттады. Ушундай системага көндүрүп койду бизди. 40 деген система бар мына. 40 жыл иштешин керек. Бир жылда 40 неделя иштешин керек. Анан $40 же 4 сом пенсияга чыгышын. 40. Правильно? Мына система бизди не кылды? Зомби кылды. Адамдар каяка жөнөгөнүн билбей эле тупо эле ушул системанын ичине кирип алып эле айланып атат. 40 просто и все. Мына вообще бир жумасына 40 саат иштейсиң, 8 сааттан 5 күн болсо 40 саат иштешиң керек. Бир жылда 40 неделя иштешиң керек. 40 жыл иштешиң керек. Анан $40 пенсияга чыгышың керек. Болду. Тоакылым көп пенсияга жетпей эле өлүп кетти. Пенсияга 1 жыл калган экен да, аттаңа деп отурат адамдар. Правильно? А кейбиркилер жетип эле өлүп калды. Тоакылым. Да? А кейбиркилер жеткениге анда ыраазы болуп. Кече мисалы иштен чыксам, үйдөн чыксам, биздин үйдүн алдында почта бар. Жылыга мындай ар ай сайын ай башталганда 10-на жакын ошо почтанын алдында кар, ушунун баары ушул жерде турушат. 5000 сом пенсиясын алам деп ичерелер. Турат ошол жерде. 40 жыл менет кылышты. Пенсияга. 40 жыл. Эми ошо 40 жыл менет кылган пенсиясынан бир без очередь жакшына жадырап жайнап берип койбойт да. Ошонусун алыш үчүн ичерелер таманына сызып өтүп ошол жерде таштын үстүндө отуруп алып ичерелер, очередь күтүп ошол жерде отурушат да эмичи. А сен кандай жашоо кыласың? Мен ондон корком. Мен ушундойдон корком. Ошонун көзүнө карап отуруп калыштан корком. Мен лично. Ошон үчүн бул башка бир система да. Бул башка бир система экен. Ошон үчүн ушундай экен, мынакей. 40. Эртең менен ишке барат, кечинде иштен келет. 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 Болду. 40 жыл кантип өтүп кеткенин билбейт өзү. Пенсияга чыкканда конкретно анан кийин ошол жерден анан башталат. Разочарование бар. 40 жыл күткөн нерсеси түшүмүн алганда анан кийин түшүнөт. Мына. Көрдүңүзбү? Мына жерде мечта жок. Ушунча зомби кылды бизди. Мечтать эткенди жаман деп үйрөттү. Ол болбогур нерседир. Мечтать полезно, не вредно, деби не дейт? Мечтать не вредно, но бесполезно. Но бесполезно деп коет. Чтобы адамдар мечтать этпеш үчүн. Правильно? Ошон үчүн ушундай нерсе. Мечтать надо, это очень полезно. Это и не вредно, и очень полезно, мындайча айтканда. Биз мечтасы жок адамдар опасный, коомго угроза. Тоакылым. Мечтасы жок, койгон чоң максаттары жок адам ошодон террорист чыгат, ошодон угур чыгат, ошодон башка чыгат. Жакшы жашоо каалап, жакшы мечтасы бар, четкий цели бар адам
ол никогда ондай жолго түп-түз өзүнүн ишин кылат. Жолду биле турганбыз мына. Мечта, цель, аракет. Аракет десе эле бизде том коруп салган аракет эмес. Сен күнүгө офиске келдиңби, аракет. Азыр келип отурганың ошол өзү аракет. Көрдүңүзбү? А мына иште мен ушунчалык ишенем, сиздин ар бир кадамыңыз үчүн акча төлөнөт. Ар бир кадамыңыз. Сиз азыр жасап аткан кадамыңыздын акчасы да төлөнөт, ол бирок 1-3 жылда. Эгер чыдап аягына чыга алсаңыз төлөнөт. 3 жыл мурда, 4 жыл мурда мен күн сайын офиске каттагам. Күн сайын офиске каттадым. Bir күндө, мисалы сиз 8 саат иштесеңиз, обычный иште, мамлекеттин ишиде. Мен бул bir күндө 12 саатка чейин убакыт кетиргенге аракет кылдым ушул жер үчүн. Неге дегенде мен каяка убакыттын кетирип атканын жакшы билдим да. 12 саат убакыт кетирип отурдум жүрүшүүлөрдө. Стоило? Кантип ойлойсуздар? Азыр мен алып аткан акчаны айтканда. Стоит? Стоит, правильно? Ошон үчүн үй менен Рамазанды унутпаңыз. Өзүңүздүн бара турган жериңизди бүгүн барып тактаңыз. Четко тактаңыз. Не калайм вообще жашоодон? Кайра бир ойлонуңуз. Переосмысление дейби? Адам, отуруңузда ойлонуңуз. Не кааладыңыз эле? Азыр ойлоно албай атсаңыз, себеби мечта өлүп калган көп адамдарда. Жаш өткөн сайын мындай деген бир макал жатталат. Эми ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет экен депчи. Эми ойлогон ойду эми кыстаган турмуш жеңди деп. А ошо кыстаган турмуш ошолорду жеңет. Жеңдирбейм деп согушсаң, жеңе албайт экен. Ол бирок жаман кыстайт. Ушу жеңил колун көтөрүп аз жерден каласың, ушунча колтуктун кайрып тушитетип кыстайт да, ол кыстаган турмуш. Мени да аябай кыстады. Эми мени көргөндө кыстаган турмуш кыйла качып өтүп калды. Сиз айына 400 000 акча алып калсаңыз, турмуш көп деле сизди кыстабай калат. Нактан айлап өтөт. Сени кыстайт. Себеби сен ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген макал жаттап жүрөсүң. Ошол ишенет, шуну кыстайын азыр дейт. Мурдун сууну агыз, энесин көрсөтөйүн, азыр шуну кышташ керек. Мени көргөндө ол качат, ол менге коюп качат. Ана көкпет ол жолу бекер убакыт кетет. То есть, мына. Почему мечта жок? Потому что биз ушундай болуп жеңилдик постепенно. Ойлогон ойду эми кыстаган турмуш жеңет. Канча ойлорду ойлодуңуз эле сиз? 13 жаш, 14 жашыңызды ойлоп көрүңүз, өзүңүздүн жаш мезгилиңизде. Мен оюмча сиздин деле ошол 13, 12, 13, 14 жашыңыз эсиңизден чыга элек. Мен до сих пор эсимден чыга элек. Мен ушу кошунамдай кылып үй салгым келген, аябай сонун болчу үй, да? Мен жакшыраак кийим кийинип жүргүм келген элементарный. Мен бир печенье алып көп ошону жеп тойгум келген, конфетке тоя жейгим келген мисалы да. Просто дасторкон салынып турса, ошонун үстүндө бир канча нерсе жайнап турса деп каалаганым, ушул сыяктуу нерселер. Бирок жаш өткөн сайын ошол нерсенин бардыгы чоңойот экен. Эгер сиз жеңилип калбасаңыз, онун бардыгына постепенно жетип дагы чоңураак нерселер келе берет экен. Өзгөрүшү мүмкүн да мечта. Азыр сен бир нерсе мечтайт этип турган болсоң, айлыгыңа жараша мечтайт десең. Мечта десек, адамдар айтат, какой мечта? Биз каяктарга барып үй салып келип атабыз? Быйылкы жылы Багамский островго барабыз, быйылкы жылы Турцияга барабыз, Францияга барабыз, Туниске барабыз, Парижге барабыз быйылкы жылы. Эртең Чехия, Прагага кетип атабыз, Венгрия, Будапешт, Нерехази деген шаарларына барабыз. Канча мамлекеттерге быйылкы жылы эле уже барып келебиз да, мисалы. А ким ошондой мечтайт эте алат? Аласың ошондой мечта? Эте аласың? 10 000 сом айлык алсаң, же 5 000 сом пенсия алсаң, каяктагы мечта? Каяктагы мечта? Өзү реально карай турганбыз. Бирок ошондой болсо дагы мечтайт эткенге аракет кылыңыз. Жок, мен мындан каладым эле. Всё, точка. Бүгүн токтодум мына. Кетип атпайбы, толпа менен эле кошо кете бербей, бүгүн токтодагын айт. Силер өзү каяка кеттиңиз? Бара бергиле, мен башкараак жакка барам деген сыяктуу мамиле жасаш керек өзүңүздүн келечегиңизге, дальше калган өмүрүңүз үчүн күрөш керек. Эч качан кеч эмес. KFC деген дүйнө жүзү боюнча таралган сет бар, ошонун основатели 71 жашында KFC'ни основать эткен. Азыркы мезгилде укум тукумуна калтырган доллар, миллиарддаган доллар калтырып кетти ошо киши. 71 жашында бизнесин түктөгөн, 71 жашында. Көчөдө бомуш болуп жашаган ол киши. Эч нерсе адамдардан $1 сурап жүргөн мезгилдери болгон өзү, да? Акыры ушу 71 жашка чыкканда ошондо отуруп ойлонгон. Не менин колумдан жакшыраак келет өзү деп. Көрсө тооктун этин пишириш келет экен, куруш. Тооктун этин куруш онун баарынан алдыга өтөт экен да, ол боюнча. Всё, отурду да ошону куруп, бир жерден эптеп бир бутик ачып туруп баштады, ошол жөнүндө окуп көрүңүз. Дүйнө
Сандерс, Полковник. полковник Сандерс. Полковник Сандерс. Отслужил честно. Пенсияга чыкты. Пенсияга чыккандан кийин эч кимге керек эмес болду, onu таштап койду. Эч кимге керек эмес пенсияга чыккандан кийин. Тоба кылдым, тезирээк өлсө экен, башыма бала болбой дейт. Ай сайын акча төлөй берип, бекер эле инвалид багып надоел болдум дейт аны. Мындай жеткен. Эч кимге керек эмессиң да. Анан ушундай болду. Отурду дагы токтотуп туруп ишти баштадым. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн мен жаңы айттым. Ийгилик менен сиздин турган ордуңуз менен, сенин турган ордуң менен ийгиликтин ортосу болгону 7 кадам. Биринчи кадам бул токтоп бар жагын токтотуп туруп бир ойлонуп көр. Каяка кеттим өзү депчи. Кандай жашоо каладым мен? Ошон үчүн мен азыр ресторан куруп атам. Мен азыр мен эң сүйүнгөн нерсем мен балдарым үчүн келечек. Биз 11 бир тууганбыз. Мен 10-сумун үйдө. 6 эжем бар. 4 акам бар. 5 эжем, бир карындашым, 4 акам бар. Менен чоң. Апам всегда айта берет эле да. Ашу кыздарыма бичара бирөөнүн адамы, кыздар бирөөнүн адамы экен да. Ашу кызыма жардам берсин. Мындай деген сөзү бар. Аттаң ашу көзүмгө жетип эле турат, колумдан келбей атат да дей берет эле. Ушундай дейт. Мен ушундай түшүнүк пайда болду, кыз бирөөнүн адамы экен, ого поддержка кылыш керек экен деп. Түшүнүк менен калды да азыр. Менде 3 кызым бар. Азыр ошолордун тою болсо ушундай оюм бар да. Бирден үйдүн күлүчүн подарок этип коеюн деген оюм бар. Сатып жейсиңби, жашайсыңарбы, өзүңөр билгин, тоюңарга деп. Көзүмгө жетип турат, колумдан келбейт деп отургум жок. Эми олор мезгилде эч ким мындай кылган эмес да, түшүнгөн эмес да жашоо. Союздун адамдары, правильно? Мына. А балдарыма Кудай кааласа жакшы тарбия берип туруп, 18ге жеткенде бир тебешке чыгарып коюш керек. Со ишимди кылайын да. Балдар өзү кылсын. Правильно? Ого жарашат, любой нерсе жасасын. Кыздарга болбойт, ого поддержка керек экен. Менин оюмча да, мисалы. Мына. Аябай керек болуп, ушунчалык амбициозный болсо жаңы балам. Өтө керек болуп турса. Ончомча кичине поддержка кылып, бир түртүп койгонго тоже картина бар, Кудайга шүгүр, эртең. Коркпойм. Эң негизги мени мотивация кылган менин мечтам, мен балама пример болушум керек. Балама пример болушум керек. Мен балама пример болушум керек. Менин балам менен совет сураш керек. Не кылайын деп. Түшүнүңүзбү? Ошон үчүн бул сыяктуу нерсе, мына менин лично ичимдеги нерсем, мен жарылып атам да. Мени ойлонткан нерселер. Потому что менде 5 балам бар, и балдарым уже мына көз ачып жумгуча чоң кызым уже 13 жашка чыгып калыптыр. Страшно карасаң, уже чоң кыз болуп. Ана 5 жылдан кийин уже пожалуйста башталды баардык кайбайдын баары. Той, башка